Саламатсыздарбы, эфирде ачык сөз көрсөтүүсү. Анын алып баруучусу мен Нур Абдумажин уулу. Бүгүн бизде конокто Шалебек Үркүнбаев, медицина илимдеринин кандидаты, бүгүнкү күндөгү дин таануучулардын бири. Шалебек мырза, саламатсызбы? Бүгүнкү күндө эмдөө жөнүндө көп талкуулар болуп атат. Бул боюнча жакшы жана жаман тараптарын бизге айтып берсеңиз. Бир тарапта бир эки кыл пикир болуп атканы, ошол эле саламаттык сактоонун ичинде, дарыгерлердин ичиндеги, врачтардын ичинде, өздөрүнүн ичинде эки кыл пикир болуп атканын, деги эле бул жерде мындай пикирлер жөндөн жөн пайда болбойт деп айтып кетсек болот. Ушул жерде биз айтабыз, биз болсо ортосун кармайбыз. Толук жакшы же толук жаман деп айтпайбыз. Ошонун ичинде биз дагы, мен өзүм медицина кызматкери катары, мурунку ушу дары-дармек менен иштеп кеткен катары бул изилденип, өзүмчө бир тыянак даярдап турам. Бул менин пикирим. Албетте менин пикирим өзгөчө кимге таанак болот дегенде, ушу динге, Кудайга ишенип, Куранды карманам, жана ушу такыбачылыкты колдонуп, Аллахтын ыраазычылыгын табам, жана ахирет үчүн даянданам деген адамдар үчүн деп кетип айткым келет. Бул өзү эмнеден чыкты? Изилденүү дагы. Албетте Аллах субхана таала айтат, Куранды окугула жана ой жүгүрткүлө дейт. Куранды окуганда биз билдик, эң биринчи бул Куранда Нахл сүрөсүндө айтып кетип аткандай, Аллах субхана таала эң биринчи өлүмтүктү, даражасы эң жаман болгон ыплас болуп өлүмтүктү арам кылдык дейт. Андан кийин канды, андан кийин силерге чочкону жана Аллахтын ысымы менен союлбаган, мисал бисмилла деп союлбаган малдын этин харам кылдым деп Куранда айтып берип атат. Ал эми баарыбызга эле белгилүү, бул сыворотка, вакцина сывороткадан турат. Сыворотка дегенде баардыгы эле билишет, аны тамбайт, бул өзү кандан турат. Жанагындай эритроцит, ошого окшогон кызыл нерселерден тазаланган кандын нерсесинен туруп, жана бул өзү микроб, вирус болгондуктан, бул микроорганизм болгондуктан, аны ошол этке жана канга окшогон нерселерге өстүрөт. Эми ушул тегеренен караганда бул чыгып келди, сыворотка харам экен. Бирок дагы деле молдолордун көбү жана ошо дин кызматкерлеринин арасынан биз муктаж болсок, ошого далил болсо, керек болсо алышыбыз керек, керек болсо чочконун этин жегенге уруксат берди дебедиби? Албетте чочконун эти уруксат кайсыл учурда башка тандоо эчтеке жок болуп калса жана алдыда өлүм турса. Өлүм келе атса, албетте Аллах субхана таала ченемдүү түрдө чочконун этин да жегенге уруксат берет. Бул өмүрдү сактап калыш. Биздин учурубуз албетте сиз салыштыра турган болсок абдан келбейт. Эмнеге дегенде башка аятта Аллах субхана таала айтып атат. Эгерде силерге бир нерсе келсе, кабар келсе, силер аны текшергиле. Текшерип туруп андан кийин жайылдыргыла. Жолбосо өзүңөрдүн коомуңарга зыян кылып коесуңар дейт. Мынакей бир күмөн нерсе келсе, биз текшерүү милдеттүүбүз. Ошол учурда текшерүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мен өзүм ошол жакта иштегендиктен бүгүнкү күнү бул дарыларды, иммунобиологиялык дарыларды текшерүүгө Кыргызстанда мүмкүнчүлүк жок. Лабораториябыз жок. Дары-дармекти текшеребиз, бирок сывороткаларды, вакцинаны текшере албайбыз. Бул жагынан толугу менен текшерилбей эле биз ошол тетиги жакта келип аткандарга ишенип, буну колдонуп атабыз деп айтабыз. Андан тышкары Аллах субхана таала Куранда мен жараткан нерсени өзгөртпөгүлө дейт. Мен жараттым, мен өзүм билем, аны өзгөртпөгүлө аракет кылбагыла дейт. Биз келечекте балдарды ден соолуктуу кылабыз деп, Аллахтын жараткан иммунитет деген нерсесин өзгөрткөнгө аракет кылып атабыз. Андан тышкары антитела деген бар. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө мындай дары-дармекти эч ким ойлоп таба элек, таба албайт. Ал биз бүгүнкү күнү өзүбүздүн организмибиздеги мына терибизден коргонуп аткан, сыртынан келип, мына азыр биздин сиз экөөбүздүн тамагыбыздан эгер мазок ала турган болсок, туберкулезный палачкадагы коклюш бардыгы чыгат. Ошол учурда аны оорутпай биздин антитела деген Аллах таала берген зат кармап турат, миллион деген оорулардан сактап турат бизди. Мына ошол Аллах таала берген нерсени биз өзгөртөбүз деп, каякта бир арзыбаган нерселерди ойлоп таап атабыз. Андан тышкары дагы Куранда эң негизги эмне деп атат? Биз барып келгенбиз, буну баары эл деле танбайт, билет. Всемирная организация здравоохранения деп коет, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бизге тиешелүү бул Европа жана Азия, бул Даниядагы
уюму Данияда турат. Данияга чейин барып көрүп келген мисалы уюмдарды. Башында албетте еврейлер турат. Еврейлер турарына башында эч ким күмөн жок. Бул жерде аны ээлеп алган. Анткени медицина өзгөчө дары-дармек бул чоң бизнес. Ошол эле учурда Куранда Аллах субхана таала айтып атат: еврейлер силердин душманыңар. Еврейлер силер ишенбей эле еврейлерге дейт. Алардын силердин душманыңар, керек болсо Аллах субхана таала аларды каргаша берген. Каргаша. Алар каргалган эл еврейлер. Жана еврейлер айтат Куранда Бакара сүрөсүндө: силерге келип бузукулу киргизет дейт. Бузуку киргизет. А силер бузуку киргизип атасыңарса, жок, биз силерге тынчтык каалап келдик деп айта беришет дейт. Бул Куранда айтылып турат. Бузукулук киргизет, а бирок алар биз силерди багып атабыз, карап атабыз, жакшылап биз силерди алпештеп атабыз, силерге мындай дарыны алып келип берип атабыз деп отура берет деп Куранда Аллах субхана таала айтат. Ошон үчүн бүгүн маселе туруп атат. Же биз Кудайга ишенишибиз керекпи, же еврейлерге ишенишибиз керекпи? Ошол эле учурда келип аткандар дагы еврейлер бизге берип атканы бул белгилүү эле ЮНИСЕФ деген еврейлерге таандык уюм бизге дары-дармек алып келет. Тендерден да өтпөйт. Аны бүткүл дүйнөлүк дары-дармек саламаттык сактоо уюму ушул ЮНИСЕФ силерге алып келет, ошону кабыл аласыңар деп койгон, ошону кабыл алып атабыз. Ошондуктан бүгүнкү маселеде мен жана айтып кеткеним бул эми шариаттык, курандык маселеси жагынан кичине элибизге түшүнүктүү болсун. Эмне үчүн молдо киришип атат? Анчалык эле эмне болду дегенге кичине жооп катары ушуну баштап кетким келет. Эми биз киришебиз эмне жагынан? Эми далил жагынан. Бардык жерге барганда дагы кайсы иммунологдор болсун, кайсы врачтар болбосун, мен чакырам, келгиле далил менен иштешели. Мен силерди, силер болот десеңер, мен болбойт десем, ушинтип эле турса бул эчтеке чечилбейт. Ошол эле учурда чындык кайсыл учурда чыгат? Сен экөөс сен болот десең, мен болбойт десем. Ошон үчүн мен эмне үчүн болбойт деген далилимди алып келип, сиз болот деген далилиңизди алып келсек, ошондо эл түшүнүп алат өзү. Ачык айкын. Эл эмне бизде маңкуртпу? Эл сонун түшүнөт бүгүнкү күнү. Биз далил жакшынакай далилдерди алып келсек, эл өзү териштирип алат. Бизде ошон үчүн закондо да айткан. Бул иммунопрофилактика, прививканы кааласаң аласың, кааласаң албайсың деп бизде өкмөт ошону да колдоп берген. Бүгүнкү биздин дары-дармек, саламаттык сактоо министрлигинин позициясы кандай болуп атат дегенге азыр мына өзүңөр түшүнүп каларсыңар. Шайлообек политика өкмөткө каршы чыгып атабы, же дары-дармек менен иштеген, же ошол саламаттык сактоо менен иштегендер каршы чыгып атабы, мына бүгүн өзүңүздөр териштирип аласыңар. Эмне дегенде биз эми далил менен баштайбыз. Башында Шайлообек, билип коюңуздар, мен дагы ушул жерден айткан, Шайлообек толугу менен бул прививка вакцинага каршы эмес. Биз келе жатабыз, эмнеге каршы? Келе жатабыз максаттуу түрдө, изилденүү түрдө, керегине салып, керегине салбаш керек деген позицияны алып. Өзгөчө жаңы төрөлгөн ымыркайларга жок дегенде 1 жылга чейин салбаш керек. Анын кереги жок деп келе жатабыз. Анткени ага далилдер бар. Эми карап көрсөңөр, жаңы төрөлгөн ымыркайга эле БЦЖ деп коет, жанагы 3 түрүн салат. Ошол эле учурда жанагы гепатитке каршы дагы бир прививканы алат. Андан кийин шал оорусу, наркоерки, полиомиелит эмне деп отуруп 1 жашка чейин 20дан ашык ок атат. 20дан ашык 1 жашка жетпей отуруп наристеге. Эми баарынан кызыкчылыгы. Наристенин эми эненин ичинен түшөр менен эле сурап эле уруп атат. Биз буга толугу менен эмне үчүн каршыбыз? Анткени өздөрүнө каршы бул жерден. Мен аны далилдеп берем. Медицинада медотвод деген бар. Бул мындай да, 1 жашка чейин балдарды текшерет, аны педиатрлар. Бала ооруду караган педиатрлар карап, ошо 1 жаштын ичиндеги баланы карап туруп, анан кийин бул прививка керекпи же керек эмеспи деп медотвод кылат, жылдырат. Бул медотводдун 2 түрү бар. Такыр жылдырып коюш алдырбай, же убактылуу сакайгандан кийин, дарылагандан кийин ошону салыш керек деген 2 түрү бар. Мына ушунун ичинде албетте бүгүнкү күнү медотводко муктаж балдар өтө көп. Бул далил да бар, бул ошондой балдардын ошондой медотвод берген далилдери бар, бул 50%-ын тегерегинде. Экөөнү кошкондо дейли, мейли. Эмне үчүн? Анткени төрөлгөндө кыйналып төрөлгөн балдарга салганга болбойт, тескери. Ичинде энеси кыйналып, энеси ооруп төрөгөн балдарга да болбойт.
начар төрөлгөн балдарга болбойт. Бүгүнкү эндокриналык оорулар деп коет. Ар бир аллерген болуп атат, аларга болбойт. Башы чоң болуп төрө болуп атат. Жана ичинен сарык болуп чыгып атат. Деги эле инфекциялык канча түркүнүн оорулары менен чыгып атат. Аларга болбойт. Ошон үчүн бүгүнкү күнү педиатр, добросовестный жакшы педиатрлар көп балдарга медотвод берген. Көрдүңөрбү? Бар. Эч ким танбайт. Ошол эле учурда биз айтып атабыз. Барбы медотвод? Бар дешет. 50%га жакынбы 1 жашка чейин? Ооба, 2-10 кошкондо мейли кийинкисин салганда да. Демек, бар болсо, эмне үчүн 100% төрөлөр менен балдарга берип атасыңар деп айтып атабыз. Түшүндүңүзбү маанисин? Төрөлөр менен сурабайт, изилдөө жок, ал каалайбы, каалабайбы, ата-энеси каалаганына карабайт. Ал бала ошого алыш керекпи, татыкпы, татык эмеспи, аны медотвод керекпи, керек эмеспи карабай туруп баардыгына урат. Кандайдыр бир таасири барбы ден соолукка? Зыян же? Албетте, ошо жөнүндө айтып өтөбүз. Бунун зыяндыгы бар экенин көп далилдер менен бул медиктер керек болсо инструкциясын чыгарып атканда анын ичине да көргүзгөн. Анын зыяндуулугун. Бирок аны тууралуу айтпайт бизге. Айткысы да келбейби же түшүнбөйбү биз билбейбиз. Бүгүн мен айткым келбейт, баардыгы түшүнбөйт деп. Түшүнүп туруп айткысы келбейби, бирок мынакей мени көрүп отургандар кайсыл жерде, кайсыл айылда, кайсыл прививканы берип атканда ушул прививканын мындай тескери таасири бар деп түшүндүрдү деп кайрылат элем. Бир да түшүндүрүү жок. А түшүндүрүүгө милдеттүү салып аткандар. Эми бул жагынан мен айтып кеттим. Бул сыворотка өзү биякка келеткенде мен айттым, текшерилбейт. Бизге байлап берилген, будан аласың деген. Бул жакка келет. Эми ким жазайт аны? Ким жазып атат? Педиатрлар жана иммунологдор. Булар жазайт дагы айыл жерлерге кимдерге тапшырат? Медсестраларга тапшырат. Аларды кичине үйрөтүп окутуп коет. Ошол эле учурда булардын доценттер менен да жолуктук. Бизге катуу айтып, мынтип өзү чалынып алды. Бул шутка эмес, прививка оюнчук эмес, молдолор киришип бербеш керек. Бул серьезный маселе. Буну биз консилиум менен чогулуп, иммунологдор чечип турандан кийин прививканы жазалат. Билесиздерби деди. Ооба, мен сизге кошулам дедим. Кошулам толугу менен. Сиз да мага кошулуңуз, чогуу жүрө турган болдук. Ал аткарылбай жатпайбы? Каяктагы консилиумду айтып атасыз, эжекеси дедим. Айыл жерлерде консилиум деген түшүнбөйт ал сөздү. Көбүнчө айыл жерлеринде алып атат го. Айыл жерде консилиум деген педиатрлар барбы дедим айыл жерлеринде. Иммунологдор айтпай эле болот. Комплектация педиатров деп 40% эле айыл жерлеринде. Демек, каяктагы наблюдение, каяктагы консилиум. Үйрөтүлгөн медсестра кичине обучать этип койгон, мынагу шприци мындай сакталат, мындай неме саласың, анда болду. Башка эчтекеси жок. Эми ошол эле учурда бизде кыргыздар көп нерсесин тескери жагын билбейт. Балдар көптөр ооруйт. Бүгүнкү күнү кичине түшүнүп калганайын анан уже кайрылып баштады. Ал оору учурда, ал шал болуп калганда, ириңдеп калганда, температура болуп ошо эси оонан кулап калганда гана билип калды прививка. Атак мындайынан прививкадан ошондой тескери таасир болду деп эч ким ойлоп да койбойт. Кыргыздар балам киренеп калыптыр, шамал уруп калыптыр, анан көз тийип калыптыр. Болду ошонун тегерегинде. Билишпейт ушу прививкадан экенин. Эми дагы кайрылып келели, бул эмнеден дайырнаганын айтып отурсак, чоң узун өзү макала болуп калат. Бул албетте биз түшүндүк, бир микроб, бул чужеродный деп коет, микроорганизм, түшүндүңүзбү? Бул бүгүнкү келип аткан неменин ичинде ошол микроб бар. Аны чал өлүк болобу, чал өлүк эмес беле микроб бар. Ошо микроб бузулуп кетпес үчүн ар бир бузулбай турган заттарды кошот, стабилизаторлор деп коет. Бул заттардын ичинде жана тиамерсал деп коет, эң негизгиси. Буда сымап бар. Сымап. Жана буну булар айтышып атат. Жанагы иммунологдор. Булардын компетенттүүлүгүнө ушул жерден кандайдыр бир күмөн кетет да. Алар кайра эле эмнесин коргоп атканын өздөрү түшүнбөйт, прививканы коргоп атабы, же өзүнүн кызматын коргоп атабы, же балдарды коргоп атабы, туруп эле ал жерде сымап жок дейт. Көздөрүн чоң ачып туруп караса болмок, бүт жерде айтылган. Биздин бул биздеги академ наук дагы берген бизге. Бул не тиамерсал деген эмне? Ошол жерден бардык химиктер бир тараптуу берип атат. Бул тиамерсал дегендин составында мынакей сымап бар. Анын формуласы мындай.
мына ондай порошоктон турат, тигинтет, минтет, буну ким ачкан? Маринсон Харш деген ачкан, 1929 жылы ачкан. Анан кийин тиамесел деп атаган, аны патентировать эткен. Ал ошол зат азыр тиги стабилизатор катары вакциналарга кирет деп далилдеп берип атса, биздикилер кашайып, жок, сымап жок деп отурушат. Сымаптын тескери жагы зыяндуулугун эл айтса айтпаса да билет. Жакында эле бир мектептен бир сымап төгүлүп калган эмес. Бул МЧС канчалык кабарлар менен изоляция кылып, аны түм эле ушунчалык бир жарыя кылып, элди токтотон сымапты чогултуп туруп алып кетишкен. Эмне деген анын жытына эле ооруп калат деген. А жыт эмес, ичке кетип атпайбы? Булар айтат, дозасы кичинекей дейт. Ошол эле учурда, ошол эле интернеттен, ошол эле Америкага барып бир жыл окуганбыз. Ошолордун мындай список бар. Предельно допустимые дозы, орусча жакшы звучит этти, предельно допустимые дозы ядов дейт. Ошонун ичинде сымап турат. Сымап биздин берип аткан дозадан дагы ылдый дозасы көрүн, предельно допустимые дозы деп тур. Биздеги бир жылдагы соккон, мына жерге соккон сымап 100 эседен ашып кетет экен дозасы. Алардын таблицасына салганда. А булар зыяны жок деп отурушат. А сымап эч убакта денеден чыгып кетпейт. Ал барып кандай ооруларга алып бир почкага барып такалат, мээде калып калат. Бул өзү урод калып келет. Мынакей бүгүнкү күнү американецтер өздөрү далилдеп атат, аутизм деген оору мына ушул прививканы кесип эти деп айтышып атат. Биз эмес, американецтер өздөрү айтып атат. Андан тышкары алюминий деген бар. Алюминий деген бар. Ошого окшогон формальдегид кылат, формалин деген бар. Билесиңер, жана аны керек болсо жана мебелге колдонбой калган. Игрушкаларда болсо Кытайдан келген формалин бар экен деп аны ошол эле жокко чыгарат. Бул бузулуп кетпеш үчүн жана сыворотка сакташ үчүн аны да кошушат. Эми айтып берсе көп маселе, мына ушуларды биз жөндөн жөн эле кетип калабы деп да айтып кетебиз да. Булардын максаты кандай болуп атат? Бул бизге сыворотканы сайып атат, анан эмне бизди өлтүрүш керекпи булардын максаты? Жок, эми антип да айтпайбыз, өлтүрүш керек. Бали биз билебизби, билбейбизби, билбей жазайбызбы, биз тиги башынан баштап эле бул система кирип кеткенден кийин медиктер бунун үстүнөн да иштеген. Бул жерде мындай маселе да бар. Сиз экөөбүздү ит иштеп кетсе, бешенство деген бар, кутурма. Кутурма ошол учурда бизге кутурмага вакцина салса жакшы. Бир жерди тилип алдык. Тилип алгандан кийин барып туруп ошо тилип алгандан кийин антистафилокко каршы сыворотка салса, прививка салса, буга биз макулбуз, каршы чыкпайбыз. Ошол эле учурда сиздин кесибиңиз мал менен, же бир операция менен, же бир иш менен бир жерде эпидемия чыгып аткан жерде гепатит көп болсо, ошол жерден сиз сактаныш үчүн ошол жака барып атканда, же операция кылып атканда, же тиш менен иштейсиз, же бирөөдөн жугуп калат деп коркуу ушундай максатында сиз ошол вакцинаны алсаңыз, ошого татыктуу деп биз эсептейбиз. Ушундай изилдөө жок болуп атат бизде. Изилдөөлөрдөн эчтекеси жок. 40 миллион акча алат жыл сайын. 40 миллион тегерегинде. Ал акчанын баарын только закуп жана салууга. Дагы бир нерсени айтып кетет, КТУ деп коет. Мына отурат медиктер өздөрү КТУ деп коет, коэффициент трудового участия. Бул иш жүзүнө катышуу деген сөз. Бул акча берилет ошо, коэффициент трудового участия. Кимге берилет? Ошол фонддон берилет, педиатрларга жана укол салгандарга птичка коюп, канча көп прививка алса ошончо акчасы көп болот. Бул жерде конфликт интересов деп коет. Мына ушул жерден мен жанагы дары саламаттык сактоо министрлигинен бул саламаттык сактоо политикасы деп коет. Ошо политикада жүргөндөрдө конфликт интересов деген сөз, бул коррупция деген сөз. Мен ошол уколду салам, жана укол үчүн акча алам, а кантип мен каршы чыгам кайра? Бирөөдөн пара алып алам да, ана кайра ошого кантип каршы чыгам? Ошон үчүн бул жерде анын нерсени да алып салыш керек. Педиатрлардын көбү эмне каршы чыкпайт ага? Анткени айлык алышып атат аяктан. Алар каршы чыкпайт. Иммунологдор эмне үчүн каршы чыкпайт? Анткени ошол жактан айлык алышып атат. Мына ушул жерде да айтып кетишибиз керек. Бул жерде конфликт интересов бар. Президентибиз ушунун үстүнө кандай указдар чыгарган. Мынакей бардык бийликте отургандар ушунун үстүндө иштеп атат. Коррупцияга каршы. Коррупция ушул жерде да ятат. Андан тышкары дагы айтып кеттик. Эми албетте биз өлтүрөбү, өлтүрбөйбү деген маселесинде мынакей биз антип айта албайбыз. Мен антип айта албайм. Эмне дегенде изилдөөдү мен эмес, көп чет өлкөлүк жана орус
қазақ керек болса бүгінгі күн біздің қазақтар укмуш изилдөөлөрдү жүргөрүп атат. Анишенко деген бизден кетип калган. Бизден кетип азыр Россияда бул сан служба, первый замминистр болуп канча иштеп жүрдү. Сан службанын баардыгын тейлеген Россия боюнча. Ошол айтып атат. Бул прививка боюнча биз изилдеп баштагандан кийин билдик дейт, эчтекени билбейт экенбиз дейт. Биз билген нерсе дейт, бул айсберг, океанда айсбергдин жөнүндө чокус экен дейт. Канча нерсе. Буну орустар айтып атат. Биз туруп бул жакта билебиз, аякта мындай зат жок, пайдасы бар, пайдасы жок деп отурабыз. Ошол эле учурда бирде иммунолог, бирде изилдөө жүргүзгөн эмес. Биздин учурда иммунолог деп атаганыбыз менен бирөөдү хирург десек, ал действительно хирург. Анткени операция жасайт. Кардиолог десек, кардиохирург десек, кардиохирург. Ал операция жүрөккө жасайт. А иммунолог деп эмне үчүн аташыбыз керек алар? Бир жерден ушуну айтышка туура келди. Сиз иммунологсуз болобу? Иммунолог деп айтып койсок эле иммунолог болуп койбойсуз да. Иммунология болсо ички орган. Бул сырттан көрүнбөйт. Бул кан, молекула, атом, бул иммунитет, көзгө көрүнбөгөн нерсе. Буга изилдөөлөр керек. Бир да иммунолог, бир изилдөө, бир жок дегенде бир вируска иммунодефицитти текшербей туруп эле ушинтип жарыялашта туура эмес. Изилдөө бул жерде медициналык, доказательный медицина иммунологдор тарабынан бир да жок деп айтып кете алам мен. Башка мамлекеттерде Ошон үчүн биз башка мамлекеттерден алабыз да далилдерди. Ошон үчүн башка мамлекеттерди биз мисал келтире алабыз. Эмне? Анткени ошолор жүргүзүп атат изилдөөлөр. Бул бизге жүргүзүлгөн эмне? Эми булар мамлекеттерде барбы да? Аяка да жүргүзүлөбү? Ооба, эми ал жактан биз изилдөөлөрдү жүргүзүп биз билебиз. Орустар эле, мына орустар эле карагылы, алар өздөрүнүн схемасын өзгөрткөн. Алар толугу менен бизчилеп Всемирная организация здравоохранения деп карабайт аяктан. Аяктан бөлүнүп, өздөрүнүн заводу бар, өздөрүнүн чыгарганын гана колдонушат. Ал жагынан булар толугу менен орусча айтканда перестроились да. А биз Кыргызстан баары эле Евровоз, ВОЗ деп карап турабыз да. Эми биз минтип айтабыз. Булар прививка алгандар айтат, төшүн чабып атат. Биз азайттык го дейт. Ооруду илгери. Жана кечээ бир чалды реклама коюп коюптур. Биз карачы, эмдөө жок, мен 9 балалы болгон, ошон 3 эле калган деп реклама кылдыртып атат да. Ошону барып туруп прививкага таккан бу дагы туура эмес да. Прививка кече эле жакын пайда болду 60-жылдар. Эми бул эмне үчүн эң негизги биз психологиябыз рекламанан паникага берилип кетиппиз да. Бирдекени көрүшсө ана коркобуз. Бирдекени ошондой көргүсө ошондой экен деп ойлоп калабыз. Мына ошон үчүн психология канча адам, канча жылдан бери биздин адамдар уруп койду, алыш керек. Бирок коркунучтуу, албаса ооруп калат, өлүп калат деген маселени коюшуп атат. Ошол эле учурда биз айтып атабыз. Мына көр маселенеси менен азыр ошол жөнүндө да сүйлөшөбүз, иншалла. Булар айтат, биз прививка менен төшүн кабып биз асайтып атпайбыз ооруду дейт. Ошол эле учурда мынакей доктор Вера Шайбнер деген, бул мен интернеттен алдым. Жана башка бир маалыматтардан толук жерде бар, бул докторлорду баары эле билишет. Бул өзү США-нын жана Австралиянын, США-нын, Великобритания 3 мамлекеттин министрлигинен алып маалыматты изилдөө жүргөн 1900-жылдан баштап. Түшүнүңүзбү? 1900. Ошол учурда мен силерге көрдү көргүзүп кетейин. Мына бул жерде өлүм канчага? Мынакей 100 000 адамга график смертности кори США-да. Мынакей өлүм. Бул 1900-жылы мынакей 16-нын тегерегинде болгон. Мынакей бул бир көйөп ылдый түшүп отуруп, мынакей. Бул стрелка бизге көр келген жыл 1960-жыл. Прививка келген жыл. Өзүнөн өзү азайган. Мынакей көрдүңөрбү? Көр менен оору өлгөндөр өз менен азайганда прививка башталып атат. А булар көкүрөгүн кабып атат, биз азайттык дейт. 60-жылы башталган көргө прививка. Ага чейин өз менен өзү келип туруп азайып. Эми андан тышкары дифтерия дейт. Мына дифтерия дагы 1900-жылы кандай башталат? 40-тан жогорудан мынакей келип отуруп 60-жылы прививка башталганда өзү менен өзү эле уже жок болгон. Буну мен эмес, ошол доктор Вера Шайбнер деген берип атат. Мына ошону сотко берсин, мен айтты дешип атат. Докторду берсин. Андан тышкары башка дагы доктор Айзек деген Голден, адагы өзүнчө коклюшту изилдеген. Мындай данныйлар өтө. Коклюшту мынакей 9-жылы алат,
49-50 жылы пайда болгон. Мына өзү менен өзү азайып келген адагы далилде отурат. Коклюштун. Андан кийин прививка башталган жылы начало вакцина. Бул өзү менен өзү азайган. Демек, бул жерде башка нерселер бар экен. Санитардык жагын караш, жашоодун шартын жакшыртуу деген маселелерди караш, ушундай нерселер турат бунун ичинде. Сиз бул алган материалыңызды кандайдыр бир эме кылып далил кыла аласызбы? Каяктан алдыңыз? Албетте. Далил мен дисканы берем силерге керек болсо. Бул далилди өздөрү деле билет. Жокко чыгарбайт муну. Бирөөдө канча көргүзүп келем, бирөөдө каяша кыла элек. Бул мындай эмес. Кыла албайт. Анткени бул изилдөө. Ким каяша кыла алат? Айтыңызчы, бизде бирөө изилдөө кылса анан кылбайбы каяшаны? Биз айтып атабыз. Мисалы айтышат. Шайлабек, сен өзүң билесиң го департаменти, бул акча турат дейт, лабораторияны куруш. Ооба, акча турат. Акча турган үчүн биз канча жолу кайрылдык. Бул уюм бизге ар дайым эле биз силерге мындай эле жардам берип турабыз деп эле жооп кайтара берген. Ошол эле учурда дары-дармек текшергенге акча берип туруп, $6 миллион лаборатория бар бүгүн дары-дармекти текшергенге. Ошол учурда вакцинаны текшере албайбыз. Жок. Мен айтып атам, мейли, мен силерге лабораторияны куруп бергиле деп айткан жокмун. Вивари деген болот. Бул стандартка кирет. Ошол вакцинаны текшерүүнүн стандарты деп коет, мына стандарт менин колумда турат. Ошол стандарттын ичинен лабораториядан тышкары бул вивариден башталат. Крысалардан башталат. Бул стандартта айтылып турат. Бул келген дары-дармектер биринчи коёнго, крыса, келемиштерге текшерилиш керек. Уулуу затына жана адамдын восприимчивости кабыл алуу. Жана антибиотиктерди салып атат го бойго, кичине проба берип анан салып атпайбы? Ага караганда бул деген вакцина да. Жок дегенде крысалар уже кырылып ош базарын басып кетти го мынакей. Ошолорго текшерип бербейсиңерби? 5 миллион, 10 миллион ампуланы эки ос эле кетет го ошого. Аны да жасашпайт да. Кол тийиспейт да. Эмне? Анткени азыр эпидемияны жарыялап туруп эле кайра эле прививка алган оңоюраак аларга. Демек, бул вакциналар адамды таптакыр эле өлтүрүп салбайт, бирок баягы убактысы менен ооруларды пайда кылып. Эми антип деле айтпайбыз, буга да изилдөө жок. Биз эмнеге талашып тартышып күрөшүп атабыз? Вакцинаны жок кылып коюш эмес, наристелерге жок дегенде 1 жыл болсо жок дегенде жарым жылга чейин изилдеп туруп, ошол наристеге керек эмесине аныктап турандан кийин целенаправленно. Ар бир башка эмес, ар бир муктажга деп атабыз биз. Түшүндүңүзбү? Бул Японияда ушундай. Мисалы, ушунча акча берсе, алар 3-төн 1 бөлүгүн гана вакцинаны сатып алганга коротот, а калган 2-ден 3 бөлүгүн изилдөөгө коротот. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн алар 2 жашынан баштап кимге керек эмес деп изилдеп турандан кийин салып башташат. А бизге керек эмес болсо баардык эле балдарга салып атат. Эми жанагы мамлекеттерди мындай санап өтсөңүз, кайсы мамлекетте уруксат берилген, жана кайсыл жакта мындай киргизилбейт? Уруксат берилген деген кандай? Мисалы, Казакстанда сиз эметпейт деп атасыз, мындай вакцина киргизилбейт. Жок, киргизилбейт эмес. Алар бүгүнкү күнү орустар менен казактар өзүнчө өзгөртүлгөн схемасын. Алар ВОЗ менен иштешпейт да. Түшүндүңүзбү? Киргизилбейт эмес, алар ВОЗ менен, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен иштешпейт, өздөрүнчө кетишкен. Схемаларын өзгөртүп, жана жалаң гана өздөрүнүн, жана өзүнүн Россиянын ичинен гана чыккан вакциналарды колдонушат. Демек, бул жерде такилип бар да, бир нерсе бар да, эмне үчүн өздөрүнүкүн гана колдонушат деген суроо да туулат да. Ошон үчүн деле албетте алар алдыга кеткен, алдыганча бизден ар бир федерациясына лаборатория ачкан, иммунобиологиялык. Казактар өздөрүнө иммунобиологиялык лаборатория ачкан. Казактардын ичинен Аманжолова деген жакшы окумуштуу аял бар. Ошол жинде мынакей, ошондой кишилерди патриот десек болот. Ол туруп албай, өзүнүн ар бир сыворотка вакцинаны изилдеп, крысага текшерип, ошол аял тапты, мына интернетте да жүрөт. Ал өзү мындай катнашат. Бизде уюм ачтык, ошон менен биз байланыш түзөйлү деп жатабыз. Тааныгандар бар. Ошол аял дайылдеп чыкты. Крысаларга текшергенде вакцинаны биринчи, экинчи алар тест өрөйт да, тест туат. 5-чи поколение келгенде крысалар тукуму жок. 4-чү поколение тукуму жок болуп, 5-чи поколение келгенде вакцинаны крысалар кырылып калды дейт. Мынакей далил. Бул далил эмес. Бул деле бир нерсе бар да арасында. Демек, бул тукум курттукка дагы алып келет турбайбы? Эми ошентип далилдешип атпайбы? Аманжолов ошону далилдеп келип атпайбы?
Демек бул жерде эмне бар? Бул еврейлер отуруп эле бизге жардам берип атабы, берген жокпу деген сурооту болот. Анан отуруп эле бүгүнкү күнү сурооту болот. Менден сураса, сен еврейге ишенесиң же Кудайга ишенесиң? Мен Кудайга дейм. А биз еврейге ишенип атабыз. Азыр Кудайга ишенбей врачтарга ишенип кеткендер канча. Мына ошон үчүн биз айтабыз, Куранда Аллах Таалам айтты, еврейлер биздин душман. Биз душман деп кабыл алабыз. А бүткүл бардыгына белгилүү еврейлер эмне гана кылышып атат бүгүнкү. Комитеттер эмне кылышып атат, кандай тетиги мусулмандарды кырып атат. Ошол эле ичинде мусулмандар террорист. А бүткүл эки дүйнөлүк согушту кимдер чыгарды? Кимдер азыр миллиондоп курап атат бомбалар менен? Алар террорист эмес экен да, ана мусулман террорист. Анан бул жерде бир эки жолукчан прививка албай койсо эле алып чыгып атат. Мен капа болгонум, мына кайрылганым. Менин коллегаларым, Калилов баш болгон коллегаларым туруп эле жолукчандарды алып эле ошолорду эле реклама кылып атат. Бул деген исламды тепселөө деп түшүнөбүз. Исламга акарат кылуу деп, исламга тийишүү деп түшүнөбүз. Булар жакшынакай маалыматты берсин. Булар да минтип атат бүгүнкү күнү. Барып туруп прививка албаса школго, мектепке жана бала бакчага киргизбей атыптыр. Эмне дегенде сенин прививкаң жок. Биз суроо берет элек. Мен балам жетелеп келдим. Эмне үчүн албай атсың? Прививкасы жок. А эмне мен балам оорубу? Ден соолугу нормально болуп турган. Жок, сен балаң оору эмес, ооруп калат. Анткени ооруп калса мен жооп берем да. Сен ишиң кайсы? Ушундай суроо туулат, туурабы? Алар айтат, биз жооп беребиз дейт. Ооба, алардын жооп берүүсү бар, бирок өздөрүнүн жана функциональный обязанностун тегерегинде. Ошол эле садик воспитательдер. Ошо мектепке киргизбей койгонго уруксаты бар балардын. Эми карап туруңуз, ошо жөнүндө сүйлөйм да. Алар айтып атат, биз жооп беребиз дейт. Алар жооп берет, өздөрүнүн функциональный обязанностун аткарбаса. А мектепке окуйт, кимди окутпайт, алар чечпейт. Мен балам мектепке окуйбу, алар чечпейт. Алар как будто мектепти приватташтырып алды да, эгерде бул бирөөгө тиешелүү частный мектеп болгондо да акысы жок, мен киргизбейм деген. Мисалы, мен маршрутка айдайм. Маршрутка меники. Ошол учурда токтоп туруп, мен сен тетиги сен киресиң, сен кирбейсиң, мен сен жеткирем, сен жеткирбейм деген таңга акым барбы мен? Акым жок. Маршрутка даже меники болгондо да, частный мектеп болгондо да эч ким киргизгенге акысы, киргизбей койгонго акысы жок. Эмнеге? Анткени конституция жана закон биз тарапта. Билим берүү законунда жок андай. Прививкасы жокту киргизбегенин жок. Бүгүнкү күнү саламаттык сактоо ал өзү деле эмес, сан службасы. Жанагы билесиңер да, сан службасы якобы бир кат чыгарыптыр. Бул рекомендация деген түрүндө да, биз силерге рекомендуем прививка кылбагандарды киргизбегиле да. Бул рекомендация. Анан бул хитрый кылышкан да, андай рекомендацияны кылгандан кийин тетигилер аны колдонуп алып туруп, мына кет чыкты дегенге да акысы жок. Алардын өстөрүнө чалсак, биз жазылып турат го приказына. Жөн эле рекомендация кылдык, биз ничего дейт да. Телефондор бар. Ошол эле учурда мен жана кайрылып келем, биз жооп беребиз да дегенге, мына мен конституцияны айтып бергим келет. Конституцияда жоопкерчиликти балдардын өнүгүүсүнө, алардын чоңоюусуна ата-эне өзү жооп берет дейт. Бул жерде конституциянын 36 беренесинин 3-чү пунктунда жазылып турат. Алар айтат, биз жооп беребиз дейт. Жок, ата-эне өзү жооп берет. Алар эмненин тегерегинде жооп берет? Өзүнүн функциональный обязанность. Мисалы, садиктен караш керек, кийинтиш керек, тамак бериш керек, убагында уктатыш керек, кайра туруш керек, бирөөгө колуна тапшырбаш керек, ден соолугун караш керек, ыйлатпаш керек, бири-бирин мушташпаш керек, жыкпаш керек, көгөртпөш керек, ошонун тегерегинде жооп берет. Ооба. Бирок ал функциональный обязанность деп коет. А кимди алат, кимди албайт, бул закон. Закон мына конституция. Эми закон мына телекөрүүчүлөргө, биздин көрүүчүлөргө кайрылып кетет элем. Мынакей закон иммунопрофилактика закону. Бул орусчасын алып чыктым. Закон иммунопрофилактических инфекционных болезней. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней деп турат. Мына ушунун 5-чи беренесинде мындай кыргызча айтканда минтип турат. Укуктуу ким? Бул кыргызстандардын жарандардын укугу дейт. Барып туруп медиктерден, из медицинских работников толук жана адилеттүү маалымат алганга укуктуу дейт. Демек, алар медиктер жана медсестрасы деп айталы, салып аткан толук туура маалымат
жана толук деп турат, көрүң, туура, полный и объективный информация берүүгө укуктуу, акылуу. Биз алганга укуктуубуз. Ошондон кийин кимде алып аткандар жакпай калса, алгысы келбесе, андан баш тартканга акысы бар деп турат мынакей. Бул закон, закон биз тарапта. Эми айтуучуларга, Шайлообек өкмөткө, бийликке каршы дегендерге айтып кетет элем. Жанагындай мажбур түрдө салып аткандар каршыбы эми мына законго? Же кааласаңар салдыргыла, өзүңөр башыңарды калчап ойлогула, жана барып туруп ошол жерден өзүңөрдүн укуңарды тепсилетпей сурагыла. Анын кандай таасири бар деп айткан мен каршы чыгып атамбы? Албетте бу териштирсе, алар өздөрү билбейт, өздөрү бийликке. Буну президент кол койгон. Парламентте бар канча деген депутаттар кол койгон. Мына ошон үчүн алар өздөрү каршы чыгып атканын билишпейт. Мектепке киргизбей атып туруп ушу законго каршы чыгып атканын билбейт. Садикке киргизбей атып ушу законго каршы чыгып атканын билбейт. Ошол эле учурда биз айтып атабыз. Алар да хитрый болуп кеттир да. Биз айтып атабыз. Директор ошон мектептин директоруна же бала бакчанын директоруна жазгыла. Мен ушул участокто турам. Ушул айылда жашайм. Ушул поликлиникага же ушул бала бакчага таандык. Бизди кайрадан, ал ошол жерде окуп атат, же эметип атат. Кайрадан ушул бала бакчаңарга алууга суранам деп туруп арыз жаз дедим. Деп туруп барсак отказ кылып туруп, анан түнүнө прививкаңар жок үчүн биз силерди албайбыз деп анда жазуу түрүндө отказ берсин десем, бири да бербей атат. Карасаңар, эки жүздүүлүк да сөзү менен талкалайт, ишке келгенде качышат. Качышып жүрөт дегендерди угуп атабыз. Анткени баары бир билет экен го законду. Мажбурлоого баары барышып атат. Бул жерде эмне кызыкчылык деген суроо туулат да. Эми сиз көрө, мынакей биздин убактыбыздагы билбейм канча калды. Мен көр жөнүндө сурап калганыңыздан кийин бүгүнкү күнү эми ушу көр чыгып атат, Мына 3 күн мурун радиого барып калдык. Санжара радиосуна. Ошол жерден чакырып калгандан кийин Калилов келет дегенен Калилов дагы барбай койду. Эмне себеп менен барбай койду, аны деле айта албайбыз. Мени билди, билген жокпу? Албетте мени барат деген жерге көп жерге барбай жүрөт. Анткени ага суроолор көп. Бир айым келип тур, Нуржамал аты. Ошол экөөсү отуруп калганда ал отчет берди. Бүгүнкү күнү мындай кыскача айтканда 2000 тегерегинде ооруп аяктыкандар. 2000 тегерегинде ооруду, 1,5 миңден ашык аяк чыгып кетти деген маалыматтарды берип атат. Мына аягында мен мага суроо берди, сиз өзүңүздүн пикириңизди айт дегенден мен пикиримди улантам. Эгерде бир 3 суроого жооп алсам. Биринчиси, Нуржамал айым, айтыңызчы, бул оору каяктан чыкты? Өзү. Экинчи суроо, бул оорудан кийин ушунча адамды, ушунча балдарды ооруду дедиңиз, инфекциону толуп калды дедиңиз. Ошонун ичинен канчасы өлдү? Үчүнчү суроо, эмне үчүн именно ошол прививка алгандар, эмдөө алгандар ооруп атат арасында? Мейли толук дебейли, мейли 50% дебейли, бирок 30% бул нак. Дел мейли 30% эле такалайлы. Бирок андан да көп. Ушу 3 суроого десем, мен тиякбакта абдан башка жака буруп кетти, бирок жооп бергенде буну биринчи каяктан келди? Казакстан деди. Казакстан, эми казактар бул политический, булар бизди эмне дейт мунан кийин түшүнбөйбүз. Бул политика болуп калды. Казактар бизди сөгөт эмес. Силер бизден кыйын болуп калды. Экинчиси, өлгөн жок деди. Бир гана бала өлдү, 1 жаш 3 ай. Бирок ал пароксия, жүрөк оору, инвалид болчу, учетто ал ошол себептен өлдү. Демек, бирөө да өлбөпүр да. Ооба. Ошондо суроо бердим. Анда эмне үчүн эпидемияны жарыялап мынчалык паниковать эттиңер? Десем, эпидемия жарыялаган жокпуз дейт. Булар жарыяласа дагы эпидемияны. Амалдар ошондой болуп атат да. Телевизордон мына звезда болуп кетти бардыгы. Иммунологдор, Калилов баш болуп. Жөн эле телевизордун бетин бербей калды. Жана Ома деген звездалар биякта эле калып калды. Бардыгына кабар алыш керек. Мынакей, мына ооруп атат. Ким ооруп атат? Именно
прививка албагандар. Эмне үчүн алгандарды кошуп айтпайт. Адилеттүү болуш керек да. Мисалы менде мындай кабарлар бар, эми мен буну айтпайм, мен бул өзүмдө турат бул. Менде өтө көп даныйлар бар. Мисалы, мынакей Ислам аттуу бала 2004-жылкы жашаган жери, кайсы мектеп, кайсыл учурда прививка алганына чейин турат. Бул 2004-жылкы бала. 11-ге чыгып атабы? Андан кийин келип атып, мына 2003-жылкы бала, 2002, 2004-жылкы, 2001-жылкы бала, 2006-жылкы бала, 2001-жылкы, мынакей аттуу кыз 2002-жылкы, мынакей талант аттуу бала 2000-жылкы, бардыгы кайсы мектепте кайсыл убакта ооруган, кайсыл убакта чыккан, мынакей акыркы графасында качан прививка алган, кайсы түрүн алган, номер сериясына чейин турат. Прививка алгандар толтура, мындай список. Эми ошол эле учурда эмне үчүн айтпайт прививка алып аткандар ооруп атат деп кош айтпайт. Анан жанагы суроого жооп берди. Эмне үчүн прививка алгандар ооруп десе, анткени алардын прививкасынын иммунитети пасаңдап калган үчүн ооруп атат деди. Суроо туулат, эмне үчүн пасаңдайт анда? Эмне үчүн иммунитет түшөт деген суроо туулат. Мага как медик катары мен билгим келет. Бул жерде мынакей Мариям Тактагуловна деген бизде абадан бизди медицинанын арасында сыйлаган адам бар. Мария Тактагуловна Нанаева, доцент, академик. Ошол чыгарган Зурдинов экөө кошо чыгарган китап бар. Бул формуляр деп коет, дары-дармектердин тууралуу маалымат. Ошонун ичинде ошол кор деп жазылып турат. Эмнеден качан мынакей 20 жылга чейин туруктуу иммунитет пайда болот деп турат. Салгандан кийин 20 жыл. Булар айтып атат 15 жыл деп. Мейли берден же Нанаева калып айтып атат, же буларга айтып атат, түшүнбөйбүз да. Мейли 15 жыл дейли. 15 жылга деле такайлы. 6 жашында алышты, канча балдар. Калилов өзү айтып атат, 10 жаш менен 19 жаштагы балдар өтө көп ооруп атат дейт. Бизде прививканы албайт деген бум 1 жыл эле болду. Мен Калилов менен талаштар чыкканыма 1 жыл болду эле керек болсо. Эл мусулмандар анан албагандар 2 жыл мурун эч ким түшүнбөчү буну. Ошого карабастан мына кимдер ооруп атат? 10-19 жашка чыккан балдар. Ошондо суроо туулуп атат. 6 жашында алса, эмне үчүн мынакей 11 жаш, 12, 14 жаштагы балдар эмне үчүн ооруп атат деген суроо туулат. Китептин айтылышы боюнча оорубашы керек ошол жашта. Буларды айтып атпайбы? Алгандан кийин 20 жыл туруктуу иммунитет пайда болот деп атат. Ошон үчүн бизде суроо туулат. Эмне үчүн анда кайра ооруп калып атат? Кайра тигини алсам мен оорубайт деген гарантия бере албагандан эмне үчүн мен кайра алышым керек деген суроо туулат. Же болбосо небереме же кызыма, балдарыма эмне үчүн беришим керек? Андан тышкары, демек жана жерден бир да бала өлбөсө, ушундай чоң паника кылыштын кереги барбы деген суроо туулат. 3 жыл мурун билесиздер, грипптен эпидемия жарыялаганда канча балда өлдү деп айтылды. Канча бала өлдү. Демек канча бала грипптен өлүп атса, бул сапар бир да өлүм жок, бирок рекламасы кандай болуп атат? Жүрөк түшүрүү реклама. Алсаңар болду, албасаңар өлөсүңөр. А канакей өлгөндөр? Албагандар өлүп атат. Канакей? Мынакей көп жерден кабар албагандар өлүп атат. Айтышпайбы, эмне үчүн калп айтышат? А эмне үчүн Нуржамал айымыз чындык айтып атса, тигилер калп айтып атат? Өлүп атат деп. Демек өлбөсө бул оору ошончолук коркунучу барбы деген суроо туулат. Эми мен мындай айтам, медик катары. Ошол эле башка китепте бул жерде прививканы алса 20 жыл боло турган болсо, инфекциялык оору, инфекционный болезнь китеп бар. Кимде ким чыныкы жуктуруп ооруса, ал түбөлүктүү бекитилген иммунитет пайда болду дейт. Мына мен айтып кетем. Аллахтан Куранда айтып атат. Силер ойлосуңар бир ишти жаман деп, аркасында жакшылык бардыр дейт. Силер билбейсиңер дейт. Бир нерсени жакшы деп ойлоп аласыңар, аркасынан жамандык бардыр. Аны силер билбейсиңер, Аллах билет дейт. 2000 бала ооруган, мына медиктердин баары менен макул болду. Бул түбөлүктүү оорубайт булар эми. Түбөлүктүү булардын иммунитети пайда болду. Жакшылык бар бекен аркасында? Бар экен го. Демек бул жагында карашыбыз керек го. Жөнүнө баарына сала бербей кишине жуктурган болсо, кайра башка ягынан мындай болсо мындай карагыла, жаткыргыла, мындай жөтөлсө буну кылгыла,
температура болса минткеле, караңкы жерге жарыкты көргүзбөгүле, мындай кармалы сыртка чыгып, ошондой жөнөкөй, ушундай жакшынакай ишти жүргүзбөй анан керек. Бардыгы алыш керек. Кааласаң, каалабасаң да. Болбойт андай. Бардыгын алыш үчүн мага далилдеп бергиле деп айтам. Мына бул мен ушул жерден да кайрылам, мага ошол иштеген иммунологдор, иммунолог деп атап алгандан далилдеп берсин. Бул азыркы алып аткан прививкадан кийин 100% оорубайбы деген далилди мага алып келип берсин. Мен ынанбайм сөзгө. Эмне дегенде бул вирус деген бар. Медиктердин бар, вирустун бардыгы мутация болот. Мутация деп коет, башка штамм, мисалы грипптен 120дан ашык штаммы деп атат го. Ушул сыяктуу вирустун мындай айланып башкача болуп кетмеyi бар. Балким азыркы келген башка штамдагы вирустур. Көрдүн башка түрүдүр. Мутация болгон көрдүр. Изилденбей туруп эле эмне үчүн мен алышым керек? Мага далилдеп бергиле деп атам. Бул вирус штаммы многул экен, бул штамга многундай туруктуу кылат деп далилдеп берсем, мен өзүм балдардын жетелеп барып салдырам. А многундай ынанбайм мен. Буну алса жеңил эле ооруп кетет дегенге да ынанбайм. Жеңил болсо да эмне үчүн ооруш керек деген суроо туулат. Бул жерде оорубайт дейт. А жөн эле жеңил болсо да ооруп кетет деген нерсе менен мен барбайм, баргым да келбейт. Ушуну менен алып баруубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде ачык сөз көрсөтүүсүндө Шайлообек Үркүнбаев болду. Шайлообек мырза келип сөзүңүздү айтып кеткениңизге чоң рахмат. Саламатта болуңуз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.